Бүгін бейшембе саат 19:15-те көргөзүп турган учур КТРК Спорт телеканалынын түз эфирин арена берүүсү улантат. Кызматыңыздарда Дайырбек Бейшеналиев. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Кыргызстандын ичиндеги ошол футзал боюнча жогорку лига тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн бизге футзал Дордой клубунун оюнчусу жана машыктыруучусу конокко келген. Эркин Табалдиев машыктыруучу агай жана шакирти Арген Абдырашид уулу. Assalamu alaikum, кандайсыздар, кандай келиңиздер? Рахмат, жакшы. Амандашып өткүлө. Саламатсызбы, урматтуу көрөрмандар. Кандай десек? Учурдагы өзүңөр ишмейин элек болосуңар. Мен Дордой футзал командасынын машыктыруучусунун жардамчысы жана оюнчусу болом. Атым Эркин. Саламатсыздарбы? Мен Дордой футзал клубунун оюнчусу болом. Атым Арген. Жакшы. Алдыда эфирибиз 45 мүнөткө созулат. Кызыктуу бир маек куруп бергенге даярсыздар демек. Албетте. Буйрса. Сезон бүттү. Бүттү. Сезонду кандай жыйынтыкта болду? Биз бул сезонду өзүбүз койгон максаттарга жеттик деп эсептейм мен. Анткени биз сезон башталып атканда 6 команданын арасына кириш керек деп максат койгонбуз да. Бирок 4-чү орун алып калдык. Орустар айтканда аппетит приходит во время еды дейт. Плей-оффко чыкканда уже 4кө недоволен болдук кичине. Бирок баары бүткөндөн кийин отуруп руководство менен башка машыктыруучу менен жолугуп сезондун жыйынтыктарына, максаттарга в принципе жеттик деп чечтик да. Доволен. Негизи эле ошол алгачкы 6 команданын ичине киргиле. Ошол 6 команданын ичине кирген сиздерге эмне катары эсептелинет? Мисалы үчүн башка бир аталыштагы чемпионаттарга чыгышыңар мүмкүнбү бул жерден? Жок, эми бизде чемпионаттын форматын ушундай кылып койбоду. Биринчи баары бири-бири менен ойнойт, 4 круг. Анан кийин биринчи 6 команда плей-офф ойнойт да. Ошо плей-оффко тийиш керек болчу да. Бизде өзү жаш балдардан куралган команда Дордой. Көбүнчөсү Арген менен тең балдар. 19-20 кээ бирлер бар, даже 16 жашарлар заявкадачы, бизде иногда чыгып ойноп атышты. Эми алар аз эле ойношту да. Биздики бул сезонго койгон максатыбыз биринчи очередь эми балдарды өстүрүш керек болчу да. Чемпионствого эми жаш команда менен оорураак деп эсептейм. Ошон үчүн биздики өзүбүздүн максатыбызга жеттик дейм да. Балдар өстү да. Кичине болсо да өстү. Конечно, есть над чем еще работать дегендей. Арген, оюнчулардын ою боюнча силер машыктыруучулардын ошол жетекчиликтин ою боюнча силер коюлган максатты ишке ашырыптырсыңар. Жеке өзүңөрдүн оюңар кандай болду? Оюнчулар ичара сөйлөштүңөр да, мындан дагы жакшы жыйынтык бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу экен демек деген ойлор келдиби? Албетте биз полуфиналда биринчи оюнда Мурасты утуп, анан кийин ответный оюнга голго барганбыз. Ошол жактан деле утайын деген ой менен барганбыз. Анан кийин Мурас күчтүүрөөк болду ошол жактан. Өзгөчө бир көңүл бура турчу нерсе форваттар Аман менен болгон беттеш. Коло медаль үчүн. Ошол беттешке эмне жетишпей калды деп ойлойсуз? Машыктыруучу катары. Эми биринчи очередь тажрыйба, опыт деп коет. Балдар пока тажрыйбасы аз. Биринчи оюнда эң биринчи оюн болгондо пенальти тебиштик да. Ошо пенальтиден кичине ошо психологически тигилер жакшыраак даяр болуп калды да, биздикилер кичине психологически слабыйраак болуп пенальтини экинчи оюнду уттук, үчүнчү оюнда эми тигилер опыт менен алып коюшту. Ошол каталардын үстүнөн иштегенге азыр кандай пландар бар алдыда? Эми биз азыр пока биздики распустили, отпуск деп коет. 1 ай, 1,5 айды где-то возможно 1 ай, возможно 1,5 ай эс алышат. Анан кийин эмдиги сезонго даярдыкты баштайбыз. Уже именно ошол каталарды каталарды оңдогонго максат койбойбуз. Уже биз быйыл балдар кандай десем, биринчи фазаны үйрөттүк. Эми эмдиги жылы уже башка фазага өтүп баштайбыз да. Уже не только ошо каталарда, а именно общий өзүбүз койгон максаттар бар да, ошолорго жеткенге аракет кылабыз.
бул ушу жаш курамды топтоп анан Суперлигага чыгаруу бул жетекчиликтин тапшырмасы болду беле же жеке машыктыруучулардын оюбу, максатыбы? Эми башында өзү биздин башкы машыктыруучуну билесиз да, Марат Дубанаев. Ал болсо уже көп жылдан бери жаш балдар менен иштеп келатат да. Бул мындай айтканда 3-чү поколение болуп атат да. Буларчы андан мурун 2 поколение менен иштеп, ушундай эле балдарды Суперлигага чыгарып, ойнотуп, азыр калп айтпасам бир 6-7 оюнчусу бар уже национальный сборныйдачы. Ошо анан быйыл эмес, былтыр жай башталарда бул балдар чогултуп, Марат Дубанаев экөөбүз акылдашып спонсор издей баштадык. Анан ошондо спонсор тапкандан кийин ошо эми кандай десек, биздин чемпионатта команда өзү аз да. Анан жаңы команда болгон, эми футзалга күйгөн адамдар билет да. Жаңы команда, дагы бир команда, жакшыраак команда болсо жакшы болот эле деп, эми ошол эле максат, ошондой эле. Федерация тарабынан көңүл бурулуп жатабы азыр футзал федерациясына? Канчалык деңгээлде чоң футболго көбүрөөк басым жасалгандай сезилип кетет кээде? Жок, эми чоң футбол деген чоң футбол да. Аны эми баары эле түшүнөт да, чоң футболго басым көбүрөөк жасалат, по-любому ал. Эми бирок азыр федерация тарабынан эми мурунка караганда жакшыраак да. Азыр федерацияда тренерлер бар, тренерлер ар бир детский возрастной категорияларда азыр сборныйлар бар да, U13, U15, U17 деп, U19 молодежный сборныйгачы. Ошолорго мурун, допустим, андай жок болчу да. Азыр бар. Бирок эми, конечно, хотелось бы большего деп коет, чтоб көбүрөөк көңүл бурсун депчи. Но азыр астыга жылыш бар да. Дордойдун ушул футзалында бул ушул негизги курамдан кийинки дагы жаштар курамалары барбы ушундай жаш куракка бөлүнгөн? Бизде академия бар, функционировать этет. Академияда эми биз былтыр эле баштадык да, Дордой депчи. Жайдан баштап 1 жыл болду да. Бизде азыр эми көп деле бала эмес, бирок возрастной категорияларда бизде Бишкекте чемпионаттарында ойношот. Булардан кийин азыр Дордой мына жакында эле 17ге чейинки балдар Кубок Кыргызстандан утту. Дордойдун балдарычы. Ошондой эми акырындан буюрса акырын коюп келатабыз. Эми буюрса чоң академияда көбүрөөк балдар болуп, буюрса именно футзал менен машыккан балдар көбүрөөк болсо деп тилегибиз бар. Эми жетебиз, жетпейбиз, Кудайдын буйруганда. Жакшы. Арген, сен Дордой командаңа келип калышың, Дордой командасына келип калышың. Ошол басып өткөн жол тууралуу кыскача. Футболду канча жашыңда баштадың? Футболду өзүм 10 жашымда баштагам, Беловский айылында. Ал жактан хобби катары эле көрчүм футболду. Башында хобби катары эле көрүп, анан кийин 15 жашымда молодежный сборныйга чакырылгам. Беловскийде сүйүүчүлөр арасындагы футболдо жүрүп, же ал убакта сен Бишкекте бир клубтардын бирөөсүнүн академиясында ойночу белең? Жок. Сүйүүчүлөр арасында ал жака кандай келип калышың, кандай болду? Ошол тууралуу бир аз кызык болуп кетти азыр. Негизи менин билишимче, жада калса жаштар арасындагы улуттук курама командага дагы клубтардан тандалып алынат оюнчулар. Бизде спорт комплекс Алайда турнир болгон, U15 болгон. 15 жаштагы футболчулар арасында. Чоң беле же кичинекей беле? Кичинекей, мини поле. Ошол жактан бизде турнир болгон, биз 3-чү место алганбызбы, калп айтпасам. Ошол жактан молодеждун тренери Андрей Пестряков болчу. Ошол чакырылган сборныйга, молодежныйга. Ошол жактан уже миниде тренировка кылып баштап, мини ойноп баштап, анан кийин Марат Дубанаев менен таанышып калып, анан кийин Дордойго мурдакы жылы, жок, 2 жыл болду Марат Рахатовичте ойноп атканыма. Дордой командасынын ошол жаңы келген убагың элестет. Мурдагы жыл дедиң, мындан 3 жыл мурун болуп калды. Ошондо оюнчулар кандай кабыл алды эле сени жаңы командага кошулганда? Оюнчулар менен ага чейин деле тааныш болчук да. Молодежный сборныйда чогуу эле ойночук. Ошондо эле таанышып алганбыз. Кайсыл позицияда ойнойсуң азыр? Защитник. Коргооч. Коргоно турат да. Агай, сиз ушул оюнчулардын аракеттерин кандай деңгээлде баалайсыңыз Дордойдон? Ушул өздөрүнүн жаш курагына, жаш курам дедиңиз. Жаш курагында берип жаткан жыйынтыгы.
кандай десем, бизде Дордойдо эми футзальный клуб Дордойдо балдардын баары жакшы да, мындай айткандачы, кандай десем, жалкоо балдар жок да. Аракетчил. Иштешет, баары тең аракетчил. Орусча айткандай, с неба звезд не хватает дейт, бирок кандай десем, абдан аракеттенишет, эми аракетке берекет деп коет. Ошон үчүн акырын-акырындан алдыга кадам таштап келатабыз. Кийинки сезонго курам өзгөрүшү мүмкүнбү? Мүмкүн. Андай нерседен эми никто не застрахован. Бизде мындай неме жок да, контракт анан. Бизде Дордой футзал клубунда жаш балдар эч кимиси зарплата албайт азыркы күнгөчү. Эмне себептен? Эми ошондой пока. Анан эмдиги жылы кимиси кетем дейт, кимиси калам дейт, анан кандай болот? Эми өзүбүз дагы возможно бирөөнү калтырабыз, бирөөнү дагы жашыраактарды киргизейин деген ой бар да өзүчү. Кандай болуп кетти, анысын чече элекпиз да. 100% демек келишими жок ойношот балдар. 100% келишим жок. Башка жактан сунуштар барбы азыр? Башка клубтардан мисалы? Жок. Ушул Дордойдо эле ойноп жүрөсүң, бир аз кызык болуп кетти. Оюндан сырткары эмне менен алектенесиң анда? Окуйм. Студентсиң, кайсы жакта окуйсуң? БГУ, Бишкекский гуманитарный университет. Кайсы кесиптикин окуп жатасың? Ошондо футбол 2-орунга түшүп калбайбы сен кесипти карап алсаң? Жок, футбол 1-орунда. Футбол 1-орунда. Ушуну менен өсүп кетем деген оюң бар. Жаштар улуттук курама командасына чакырып алыптырсың анда буга чейин? Чакырып алыптырмын. Чакырып алыптырсың жаштар улуттук курама командасына 15 жашка деп элемби? Негизги улуттук курамага өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңдү канчалык деңгээлде көрүп турасың азыр? Мен билбейм, аны машыктыруучулар эле билет да. Аргендин деңгээли машыктыруучу катары сиз эми кандай десем, улуттук курама командага эми кандай десем, пока кичине эрте да. Ну, Кудай буйруса, если иштесе, почему бы нет дейт. Буйруса, баары алдыда да, 20 жашта, 19-та, 20-га чыга элек. Баары өзүнөн да. Любой оюнчунун өзүнөн. Если иштесе, болот го дейм. Өзүңүздүн улуттук курама тууралуу, өзүңүздүн оюнчу катары жүргөндөгү карьераңызда болгон окуялар тууралуу айтып бериңиз. Окуялар? Канча жашыңызда баштадыңыз эле? Мен өзү улуттук курама команда менен 4 чемпионат Азияга барып келдим. Так, азыр эстейин биринчи. Так, биринчи Ташкентте болгондо бардым. Кайсы жылдарга туура келип? 2009бу же 2010бу, эсте жок уже. Анда биз четвертьфиналга чыгып, Японияга утулуп калганбыз. Четвертьфиналдан. Так, 2012де Дубайда болгон. Дубайдагы. Анда дагы тилекке каршы четвертьфиналда кайра Японияга чыгып, бирок анда биз чемпионат мирага чыгыш үчүн Азиядан 5 команда чыгат деген да. Ошондо биз Японияга четвертьфиналда 1-0 утулуп калып, параллельный матчта тигилер ничья ойноп койушкан да. Ошондо чемпионат мирага бизди мындай айтканда 1 гол эле бөлүп койгон да. Андан аркы баскычка чыгууга. Если биз четвертьфиналдан полуфиналга өтсөк, уже чемпионат мирага бармакпыз да. Так. Негизи эле футбол чөйрөсүнө келип калышыңыз башынан болсун. Эми башынан кичинекей кезден эле футбол ойноп жүрөбүз да. Башында эми мен эле чоң футболдон баштагам. Чоң футболдо өзүбүздүн мектептин командасы бар болчу, ошо менен ойноп, анан мектепти бүткөндөн кийин 20-лицейди билесизби? Профессиональный лицей. Ошол жерде зал бар, резиновый ичинде. Ошол жакта Махмудов Аркадий Викторович деген тренировка машыктырчу да. Именно футзал боюнча Алтын таш деген команда. Анан ошол жака түшкөм, ошол жака барып, машыгып, мен футзалга кызыгып кеткенмин да, ошону футзал ойноп калганмын да. Ошондо кызыгуунун үстүндө эле футзалга өтүп кеттиңиз беле же мүмкүнчүлүк чоң футболго караганда менде ушул футзалда көбүрөөк деп ойлонор беле? Эми мектепти бүткөндөн кийин уже чоң футбол в принципе уже башка бизде мектептин эле командасы бар болчу да, башка командаларга түшкөн мүмкүнчүлүк деле болгон эмес, бирок өзүм деле барган эмесмин да, просто. Эми бизде жаш кезекте мындай да, кичинекей кезде бирөө барып тияк барып тренировка кылды, мурун ошондой эмес беле, жүр барбайлы ошол жака деп, анан бирөөнү ээрчип барасың артынанчы, анан ээрчип барып ошол жакта тренировка кылып ойноп,
Ошондо да бизде да жаш балдар болчук да жалаң командабыз. Ошондо да биз чемпионат города ойночук. Алтын таш депчи. Ошол жакта ойноп атып, ошо кызыгып кетип, Алтын таш биринчи жаш команда болуп жүрүп, жана Азия Универсал банктен бар эмес беле, ошолор спонсор болуп, аябай чоң команда болгон да футзалдачы. Ошо менен кызыгып футзалга кирип кетип, ошо ойдон жүрөбүз. Футзалдагы өзүңүз жеткен ийгиликтер мен бардык жете турчу нерсеге жеттим деп ойлойсузбу азыр? Эми кандай десем, оюнчу катары в принципе футзалда болгон турнирлердин баарын эле утканбыз. Эми мына машыктыруучу катары, машыктыруучу деле быйыл мен ойнодум Дордойгочу өзүм. Главный тренерге, башкы машыктыруучуга жардам берипчи. 1 жыл болду да мындай машыктыруучуга неметип, көз артып, уже карап, неметип. Эми буюрса машыктыруучу катары дагы эми болгон турнирлерге утуп жетишсек жакшы болмок деп. Машыктыруучу болуш үчүн эмне кылыш керек анда? Лицензиясы менен. Эми лицензияга барып окуш керек биринчи. Сиз окудуңузбу? Мен футзалда мен былтыр эле жайында эле биринчи категориясын окудум, level 1 деп коет. Андан мурун машыктыруучуга көп неметчи эмесмин да. Анан былтыр эми кандай десем, мен машыктыруучу боло турганыма көп таасир эткен Марат Дуанаев да, биздин башкы машыктыруучу. Аны менен сүйлөшүп алып, жүрү деп машыктыруучу кылып. Ал Марат Дуанаев өзү улуттук курама командада дагы машыктыруучу болуп иштейт да, жардамчысы болупчу. Амиржан Мукановдун. Анан алар өзүңүз билгендей, билесизби, быйыл сборлордо көп жүрдү да, улуттук курама команда мененчи. Анан тренер болуп мен калып аттым да Дордойдочу. Ошо анан эми көрөбүз, Кудайдын буйруган, если получится деп коет го. Негизги курамдын башкы машыктыруучу катары деле. Андай сынап көрүүгө дарсыз. Азыр эмес, будущее. Кичине кийинчерээк. Келечекте. Сөзсүз түрдө анын баары ишке ашат деп ойлойлу дагы. Өзүңүз улуттук курамада ойногон оюнчу катары азыр ушул Арген сыяктуу жаш оюнчулар көп деңиз. Кандай кеңештерди бересиз негизи эле? Эми биринчи ошо иштеш керек, работа над собой деп коет. Эч качан токтобош керек, иштеш керек. Анан эми футболдо мындай нерсе бар да, кичине фарт деп коет. Кичине эле фарт болсо улуттук курама командага тийгенге в принципе Аргендики мүмкүнчүлүгү бар да, иштесе да, менин оюмча. Сенчи Арген, негизи эле ушул футзалды тандап алганыма өкүнбөйсүңбү? Негизи чоң футболго кетип калуу деле мүмкүнчүлүгү болсо керек. Жок, футзалды таңдаганыма өкүнбөйм. Чоң футболдон деле варианттар бар болчу. Анан кийин Марат Архатович менен таанышып калгандан кийин команда ал мени жакшы караган, 2 жыл ичинде жакшы мамиле кылып, ошондон кийин ошол Марат Архатович менен эле жүрө берейин деп чечтим. Футболдо, футзалда кандай экенин билбейм, бирок чоң футболдо агент деген түшүнүк бар. Ушундай жаш оюнчулардын чөйрөсүндө көбүрөөк кездеше турчу нерсе, ошондой агенттер менен иштешесиңерби азыр? Жок, азыр иштешпейбиз. Негизи канчалык мүмкүн да Кыргызстандын ички чемпионатында ойногон, футзалда ойногон оюнчу башка бир мамлекеттин чемпионаттарына чыгып кетүүгө? Эми азыр мүмкүнчүлүк ачык айтканда көбүрөөк да мурункуга карагандачы. Азыр башка мамлекеттерге чыгып ойноп келгенге кичине жеңилирээк да. Азыр агенттер Россиядан, в принципе, агенттер уже биякты кичине карай башташты. Эми Казакстанда ойношот балдар. Мүмкүнчүлүк көбүрөөк да. Кудай буйрса эми жакында бизде да легионерлер көп эле болот окшойт деп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Арена берүүсү түз эфирде андан аркы жүрүшүн улантат. Бүгүн биздин студиябызга Дордой футзал клубунун машыктыруучусу жана оюнчусу келип, кызыктуу маек куруп берип жатат. Жана кызыктын баары алдыда. Андыктан футбол сүйүүчүлөрүн, футбол күйөрмандарын дагы да болсо экранга жакыныраак чакырып өтөйүн. Сөздү улайлы анда. Агенттер менен иштешпейм дедиң. Жок. Дордойдон демек эч кандай келишим жок азыр. Студентсиң өзүң. Үйдөгүлөрдүн көз карашы кандай ушул нерсеге? Менин үйдөгүлөрүм ушул тандоомду колдойт баары. Ийгилик каалайт. Өзү 5 бир тууганмын. Ошолордун баары колдойт мени.
Туш тараптан демек бир туугандарың да каралышат экен да. Ооба. Мындай маселелер жаралбайбы? Кээде балким каражат жагынан маселе жаралып калат, ошол убакта таштап мындай өзүмдү колго алып иштейин деген учурлар болду беле? Ооба, албетте болгон. Өзүмдө болгон, бирок аны эч кимге айткан эмесмин. Ушундай болуп атат деп. Футболдо кыял максат бардыгын жеңип чыгат да. Машыктыруучу катары агай, сизге эгерде оюнчулардын келишими жок болуп жатса, көп эле кайрылуулар болот болуш керек ушул жаатында. Негизи эле Дордой клубунун алдыдагы пландарында ошол келишимди оюнчуларга каражат бөлүү аракеттери барбы? Албетте, эмки сезон башталарда, конечно, каражат балдарга кандай десем, футбол жөнүндө ойной бербейт да. Баарыбыз андан өткөнбүз. Анча мынча каражат болсо дагы, зарплата болсо дагы, бул деп айткенге будем стараться, да, мындай айтканда. Неме боюнча, агенттер дейсиң, агенттер боюнча бизде, в принципе, Кыргызстанда пока агенттер жок го дейм да. Жок, балким таланттууларын карап, чет өлкөлөргө алып чыгып кетүүгөчү. Ал чет өлкөдөгү агенттер, возможно, биздикин карап алып чыгып кетиши мүмкүн да. Андай учурлар кездешпейби? Пока булардын агенттери болуп, биз Марат агай экөөбүз. Сборлорго барганда каржы маселеси кандай болот? Полностью каржыланат. Спонсор Кайсыл жакта өтөсүңөр сборлорду? Быйыл биз Көлдө эле өттүк сбордучу. 2 жолу барып келдик. Сезондун башында бардык, жайында. Күзгө жакын. Анан межсезонье, сборный улуттук курама команда отборочныйга даярданып атканда, биз дагы Көлгө барып, 1 жумалык сбор өтүп келдик. Ал жагынан маселе жок бизде. Жеке оюнчулар тарабындарга, мисалы, оюнчуларда маселе жаралып калышы мүмкүн. Кээде бир аз тыныгып алгандан кийин ашыкча салмак. Жок. Кесипкөйлөр арасындагы спортто көп нерсени чечип кетиши мүмкүн. Силерде андай маселе жокпу? Жок, бизде баарыбыз өзүбүздү карайбыз. Тамак аш жагын жакшы көзөмөлдөйсүңөр. Диетолог иштейби сиздерде? Жок, диетолог жок. Бардыгын өзүңөр карайсыздар. Психологиялык абалдарычы быйыл ошо Фарватер менен болгон беттеште бир аз психологиялык абал оюнчулардыкы? Эми бул жаш оюнчулардыкы баарыныкы эле психология кичине слабыйраак да, кичине. Бул эми со временем келет, көбүрөөк оюн ойносок, канча көбүрөөк оюн ойносок, ошончолук психологически күчтүүрөөк болот да. Психологиялык абалы күчтүүрөөк болот. Ошондуктан эми бул деле өтөт. Бул жаш оюнчулардын баарына кандай десем, присущий деп коет го орусчачы. Жаш оюнчулардын баарына присущий болот да, ошо психологиялык кичине. Эми, конечно, арасында болот кээ бирлерчи, самородоктор, бирок в основном өзү ошондой болот. Эми биз ал нерсеге мындай көп көңүл бурбайбыз азырчы, прям силер психологически утулуп калдыңар тиңер депчи. Ал нерсеге биз скидка кылабыз да балдаргачы. Аны көрүп турабыз. Эми буюрса эмдиги жылы уже психологически күчтүүрөөк болот. Быйыл жеке оюнчулардын өзүң, мисалы, сенин ошол жаңы чемпионат болгон аракетиң кандай болот? Иште работа над собой деген агайым айткандай эле. Иштейм өзүмө. Улуттук курамага түшүшкө, командага түшүшкө аракет кылыш керек. Таблицадан өйдөрөөк турганга деле аракет кылыш керек. Негизги максатың азыр кийинки сезонго ошо улуттук курама командага сөз чакырып алуубу же балким деңгээли күчтүүрөөк командаларга чыгып кетүү, балким Европа чөлкөмүнө? Европага ким отказ бермек эле. Ал жака баары эле чыгып кеткиси келет. Бирок көрөбүз да эми. Работа над собой дегенде эле өз иштей беребиз. Ушул футболдо жүргөн жылдары сен тааныган адам, чогуу ойноп жүргөн кесиптеш футболчу, балким чет өлкөгө чыгып кеткен окуяларды, көрүнүштөрдү байкадың беле буга чейин практика жүзүндө? Жок. Андай болгон эмес, бирок мүмкүн деп эсептейсиң? Ооба, мүмкүн. Изденесиңби мындай агенттерди карап, балким мүмкүнчүлүк берип калабы бирөө деп, мындай кароолорго барганга, просмотрлорго барганга чет өлкөлүк клубтарга? Жок. Андай эмелер жок. Демек агайлар бардыгын сиздер үчүн чечип кеткен да азыр? Ооба, азырынча ошондой. Агай, анда улуттук курама командага токтололу. Улуттук курама команданын азыркы деңгээлин кандай баалайсыз? Кандай десем, улуттук курама команда в принципе эми азыркы деңгээли жакшы эле да.
эми акырындан өсүп келатат, бирок тилекке каршы башка мамлекеттер бизге караганда батыраак өнүгүп келишат да. Азиядагы биздин кошуна мамлекеттерби же бүткүл дүйнөлүктү алып жатасызбы сиз азыр? Азиядагы кошуна мамлекеттер, в принципе, Казакстанды эле карасаңар, биз ойной баштаганда, биз мурун чемпионат Казакстанда да открытый чемпионат болчу, биз катышчык да. Кыргызстандан 2 команда барчы катышчы. Анда ошо биз ойноп жүргөндө, в принципе, казактар чемпионат Европага тие албай жүрүшкөн да. Азыр призер эми. Эми Тажикстан, Туркменистан алар деле өстү. В принципе, мурун биз ойноп жүргөндө, биз эмес, эми менден улуураак Марат агайлар ойноп жүргөндө, Тажикстан, Туркменистан оңой эле уччу деп эсептейм да. Азыр болсо эми алардын деңгээли да өсүп калды, бизге жетип калды. Бизден ашып кетти деп айтпайм да, эми бизге жетип калды. Эми ошо өнүгүп атат, бирок хотелось бы быстрее дейт. Себеби эмнеде деп ойлойсуз ошолордун? Эми себеби бияқта абдан көп причина бар. Эми себеби мына бизде, допустим, футзал 2016-дан Амиржан Абзалович келип, кичине чемпионат структурасын өзгөртүп, форматын өзгөртүп, кичине чемпионат кызыктуураак боло баштады. Эми өзүңүз билгендей, Газпромдо болгондо, эки күчтүү команда ойносо, отурарга место калбай калат да азырчы. 2016-жылга чейин эми кандай десем, чемпионат кичине слабыйраак болду да. Анан азыр биз, в принципе, ошонун кесепетин көрүп атабыз да. Анан бизде азыр жаңы башталды, академиялар ачылып, футзал боюнчачы. Бишкекте, допустим, жакында эле Алексей Лёха деген Азизов Караколдо академия ачыптыр, чисто футзал боюнчачы. Акырындан өнүгүп келебиз. Эми буюрса, футзал деген мурун болсо чоң футболдон келип эле ойночу да. Азыр болсо чисто футзалдан өсүп келсе, Кудай буюрса, жакынкы жылдары биздин деңгээл дагы жакшы эле өсүп калат деп тилек бар да. Ал эми машыктыруучулардын деңгээлинчи Кыргызстандагы билишимче ошол дарбазачыларды машыктырууда көбүрөөк маселе жаралат. Сиздер ушул маселени кандай чечесиздер? Жеке клубтун ичинде дагы, анан улуттук курама команданы да карай кетели бул жерде. Эми дарбазачылардын маселеси эми өзү улуттук курама командада бар. Дарбазачылар машыктыруучу Николай Шамонин. Ал болсо ошо жанагы кандай десем, жаш 17-ге чейин, 19-га чейин, 15-ге чейин бүт бүт курама командаларда машыктыруучу болуп иштейт да. Эми ошол проблемасы бар. Көбүрөөк болсо жакшыраак болмок деп эсептейм да. Анткени эми бир оюнчу бир эле кишиден үйрөнөргөн болбойт да. Машыктыруучулар көбүрөөк болсо эми ар ким өзүнүн изюминкасын киргизет деп. Менин оюм ошондой да, жеке оюмчу. Эси көбүрөөк машыктыруучу болсо, эми результат да жакшыраак болот. Башка кошуна мамлекеттер өсүп жатат дегендей кылдыңыз. Эми биздики бир деңгээлге жеткен дагы ошол бойдон калып кеткен деген ой. Биздики деле өсүп атат, өскөн жок деп айтпайм, өсүп атат. Просто алар кичине батыраак өсүп атат дегенсип. Буга ошол федерациянын дагы көз карашы шалакылыгынан эмес, шалакылыгынан деп эсептебейсизби? Жалгыз машыктыруучу бүт буга чейинки ошол жаштар арасында улуттук курама командада дагы. Кеп азыр федерацияда эмес да, жалгыз машыктыруучу болгондо эми бизде вратарь өзү единичный экземпляр деп коебу. Вратарлар өзү жакшы вратарлар аз болот да өзүчө. Анан в принципе федерация там бир эле тренер деп федерацияны күнөөлөгөн берде болбойт да. Анткени эми кандай десем, азыр жумуш жүрүп атат да федерациядачы. Мурун, допустим, мандай жок болчу да, что молодежный командалар бар болгонучу. Азыр болсо уже бар болуп, акырындан чыгып атат да. Мурун U13, U15 деген даже жок, не то что U13, U20 деген жок болчу да. Допустим, мен ойной баштагандачы, азыр уже андай бар да. Жумуш жүрүп атат, эми просто ага убакыт керек да. Кандай десем, федерациянын шалакылыгы дедиңиз, кошулбайсыз бул? Андайга кошулбайм, но хотелось бы лучше дейт. Ну, федерацияда иштеп атат, өзүнүн салымын кошуп атат. Эми Кудай буйрса, алдыда.
жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ой бар да. Азыркы футзал Дордойдон жаштар арасында улуттук курамага чакырылган оюнчулар барбы? Бар. Андабеков Аман чакырылган, Талайбеков Данияр чакырылган, Сулайманбеков Айдар, Абдулдаев Улугбек. Улуттук кураманын башкы машыктыруучуларынын көз кырында болчу деп ойлойсузбу ошол оюнчулар сиздин колуңузга келгенчекте эле? Кандай десем, булар пока жашта, былтыр в принципе көрүнгөн деле эмес да. Быйыл любой нерсе результатка жараша болот да. Быйыл кичине результат болду, кичине көзгө илинди, анан илинет да. Былтыр мен оюмча жок. Быйылдан баштап эле да. Демек, сиздердин койгон максатыңыздар сүйүүчүлөр арасында футболчуларды алып чыгып кесипкөйлөргө айландыруу. Буюрса. Өзүңүздүн ошо карьераңызда практика жүзүндө көрдүңүз беле, сүйүүчүлөр арасында ойноп жүрүп, андайын профессионалдар арасында ойноп кеткен оюнчуларды? Ооба. Мисалга алып айтып кетиңиз. Мисалдар көп эле го дейм. Допустим, фарватерда Элбек Иманалиев деген бар. Любительдерде АФЛде ойноп жүрчү. Азыр фарватерда ойнойт. Навскидку аз эстей албайм, бирок көп эле андай случайлар. В принципе. Оюнчулардын ошол балким каражат жагы каралбагандыктан клубтан ошо сүйүүчүлөр арасындагы чемпионаттарга катышып ойноп көргөндөрүнө же балким ушул бош убакта ойноп көргөндөрүнө кандай карайсыздар? Жетекчилик, машыктыруучулар. Эми бизде Дордойдо бизде запрет коюлган да. Если так ойнойм десеңер, без проблем. Башында эле айтканбыз, ошол жака баргыла, ойногула, бияка келбей эле болгула депчи, в принципе. Эми мен түшүнөм оюнчулардычы, барып ойногондордучу. Эми акча каражаты азыр аябай чоң маселе да, өзүңүз билесиңер, баарына эле тамак жеш керек, кээ бирлердин үй бүлөлөрү бар. Бирок мен сторонник эмесмин да ошондой, ошол жака барып ойногондордунчу. Бирок түшүнөм да. Арген, сен ушул футболго келгенден кийин, футзалга келгенден кийин өзүңдүн бир эсиңде калган, эң бир мындай кубанган же болбосо кайгырган убактан бир? Кубанган могул сезондо эле Стиликс менен биринчи оюнубуз, уткан оюнубуз. Ошол эң эсиңде калган убакт. Биринчи победа болчу да эмеде. Чемпионатта. Чемпионатта эмес, гранттарды уткан победа. Деңгээли жогору командалар. Жакшы. Агай, сиздин карьераңызда ошондой бир көзгө толомдуу эсиңизде калган бир? Эми андай нерселер көп эле болгон. Оюнчу карьерамдабы, Оюнчу карьераңыз. Оюнчу катары жүргөндө. Оюнчу катары жүргөндө мындай даже эстей албайм го дейм азыр. Бирок андай нерселер көп болгон. Эми любой эле чемпионатты утканда аябай сүйүнөсүң да. Любой трофей, кубок алганда сүйүнөсүң. Ошондой да. Кийинки суроо, Дордой командасынын келаткан сезонго коюлган максаты? Эми келаткан сезонго коюлган максаттын еще биз отуруп сүйлөшүп, бул эми руководство менен отуруп чечилет да. Бирок менин жеке оюм эми быйылкыдан ылдый болбош керек да. Кичине болсо дагы алдыга кадам болуш керек да. Менин жеке оюм ошондой. Бирок койгон максаттар да эми чогулуп, руководство менен чогулуп, башкы машыктыруучу менен чогулуп отуруп максаттарды коебуз, анан билинет да. Эми жеке өзүңүздүн максатыңыз? Менин максатым мен ушул машыктыруучулукка киргенден кийин кандай десем, өнүгүш керек да магачы. Ушул тараптачы. Ошо максатым ошондой эле, буларга иште деп айтып атам, иштеш керек деп. Мага деле ошондой эле да, только машыктыруучулук тарапта иштеш керек да. Ошондой максат. Арген, сенин бул келе жаткан алдыдагы сезонго коюлган максатың футболдо дагы, анан жеке өзүңдүн жашооңдо дагы? Агайым айткандай эле азыркы эмеден ылдый түшпөй, кичине болсо деле өйдөрөөк. Анан жеке болсо иштеп, өсүп, может эмеге, может Европага чакырым алып, ошол жака кетип калабыз кээ бирки оюнчуларыбыз. Улуттук курама команда. Ал эми студент экенсиң, окууга же футболго көбүрөөк басым жасап кетсең, бирөө калып кетет дегенден коркпойсуңбу? Жок.
Экөөнү тең бирдей алып жүрүш керек. Канчалык бир деңгээлде агай сиздер дагы ушул окуу тармагын көзөмөлдөйсүздөр ойунчулардын? По-любому бизде эми неме да эми кандай десем, булардын баары тең жаш оюнчу да, баары тең келечекте улуттук курама командада ойноп, ар кайсы чоң командалар ойноп акча табып профессионал болуп кетпейт да. Эми андай нерсе любой эле жерде бар. Ошондуктан постоянно биз тренировкаларда тиги айтабыз, окууңарды дагы алып жүрүш керек да. Анткени эми футбол болбой калса, жашоо да бул. Болбой калса, жашоодо башка өзүңүн жолуңду таап кетиш керексиң да. Биз академиядан баштап основной командага чейин ошондой принципти соблюдать этебиз да. Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик, анда Рахмат. келип бергениңерге чоң рахмат. Азыр эркин микрофон берейин сиздерге. Кайрылуу жасайсыздарбы? Кандай десем, эми кайрылуу жасаганда ошо жаш оюнчуларга кайрылуу жасап кетмекмин. Ошо айткандай эле иштеш керек. Эч качан бүгүн болбой калса, болду деп тыштап салбаш керек, характер болуш керек. Ошо өнүгүп өсө берсин жаш балдар. Биз ошого өзүбүздүн салымыбызды кошуп, акырындан иштей берели. Сизге рахмат, бизди ушул жака келип чакырып, кичине болсо да футзалды популяризацияга жардам берип атасыңар. Ошо чоң рахмат. Рахмат. Арген, сен кайрылуу жасайсың, балким бирөөнө ыраазычылык билдиресиңби? Ыраазычылыкка албетте мен агайларыма, биздин спонсорубузга, менин командамда ойногон оюнчуларыма ошол сезон жакшы болду. Эмки сезонго деле бүт командаларга ийгилик каалайм, балдарга деле ийгилик каалайм. Сиздерге да ийгилик, эң башкысы жаракатсыз спортто жүргөндөн кийин мындан дагы көбүрөөк ийгиликтерди жаратып, жаш футболчуларды алып чыгып, андан аркы чоң улуттук курама команда болобу же деңгээли күчтүүрөөк командага болобу жеткирип берүүгө аракетиңерди жасап жүрө бергиле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен КТРК Спорт телеканалында арена берүүсү жыйынтыкталат. Кызматыңыздарда мен Дайырбек Бейшеналиев болдум. Кайрадан экран аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.